Мен Рыскелди мырзага суроо берейин деп атам да. Зайырбек негизи саясаттан жаа бою каршы. Кээде жайкы каникул убактар болуп калган кезде Зайырбек кел биз топ стори дейбиз да башкы теманы. Кел Зайырбек топ стори жасайсыңбы десек, жок, мен андай колуман келбейт деп. Негизи көңүлү жатчы эмес, жанагындай интригаларды, саясаттагы бир ыплас нерселерге такыр башым алынып ошону анализ жасаганды каалачу эмес да, таза болчу өтө. Анан бирок ошондой болсо дагы бир Зайырбектин бир куплет ыры саясатчылардын, депутаттардын бирөөнүн арасында дагы айтылып, ал дагы шакалага сыяктанып кетти. Бир учурда Рыскелден сурап атканым, эми Рыскелди сиз дагы чыгармачыл журналисттердин айылынан болосуз, өзүңүздү дегендей. Саясатчылардын арасында Зайырбек сыяктууларды билгендер, поэзияга кызыккандар, ошол бир өнөрдүн бир туткасы экендигин сезип, кыргыздын баягы саясатчылардын керек болсо, уш саясатчылар жаратып аткан да ошолор экендигин бир түшүнүшү барбы, ошондой бир поэзияга ыкылас? Рахмат, Бурулкан эже. Биринчиден, урматтуу Азаттык үн алгысын жамааты, урматтуу кыргыз калкым, кайрат кылыңыздар. Өмүрдүн өксүгүн өз башынан өткөрүп турабыз да. Бул жалган жашоодо жан ашып баскан эки чындык бар экен. Бири өмүр болсо, бири өлүм экен. Биз ошол чындыкка бүгүн моюн сунуп турабыз. Ошол чындыкка, актыкка моюн сунуп, Зайырбектен ажырап отурабыз. Бул чындык. Биз буну моюндашыбыз керек, бирок кандай болгон күндө да мына Олжобай айтып кетпеди. Өнөр адамдарына өлкөнүн өзгөчө урматсы кандай деңгээлде экен. Алардын саясатты жазбаса да жан дүйнөсүндө саясат туталанып жүргөнүн. Зайырбекти мен 2011-жылы ошол кезде президентке караштуу тил комиссиясынын жетектешиси болуп турганда кыргыз тил төш белгиси менен сыйлап, анан ошондо көпкө сүйлөшүп, ушул жигиттин жан дүйнөсүнө жакын барганга аракет кылып, ошондон жакындан тааныш болуп жүрдүм эле да. Ырларын окуп, анан ушунчалык кейичимин ушундай акындар мамлекет тарабынан эмне үчүн бааланбайт? Ушундай акындар албаган наамды эмне үчүн башкалар макамды алышат деп, анан былтыркы жылы президентибиз Маданиятка эмгек сиңирген Шимер деген наамды бергенде аябай сүйүнүп, телефон чалып куттуктадым эле. Зайырбектин акыл нөл, жан дүйнө нөл, санам да нөл, сүйүү нөл, достчулук нөл, адам да нөл, жылдар нөл, өсүүсү жок, тегеренген, ырлар нөл, окурман жок, тебеленген деген 4 сап ыры менен бүгүнкү биз жашап жаткан доордун жол болсо ачуу чындыгын 4 сап ыры менен ачтырып атпайбы? Бардыгы нөл, бара турган жерин көр. Туурабы? Сүйүү дагы жасалма, достчулук дагы жасалма, жан дүйнөдөгү жасалма экен. Бүгүн биз кандай коомдо жашап атканыбыз ушул 4 сап ыры менен сүрөттөп берген. Мен аны азыр анча мынча акындар айта албаса, жаза албаса керек эле деп ойлойм да. Анан албетте биз өнөр адамдарына болгон мамиле өксүк. Мен Шакемдей же болбосо Жыргалбек, Олжобайлардай акын болбосом дагы ошол тармакка жакын адаммын да. Казактын Абылай деген хан болгон. Ал өмүр бою жанында Букар Жырау деген ырчы комузчуну кеңешчи кылып жүргөн. Ал өмүрүндө өзү хандыкта турганда, бийликтин башында турганда өнөр адамынан өйдөткүнбөптүр. Букар Жырау: ханым төргөтүңүз, сиз хансыз го десе, жок, мени хандыкка казактын 300'ü сайлаган гой, сени акындыкка Алла Таала өзү сайлаган гой, сиздики төргөтүңүз деп. Мына өсөр адамдын өлкө башчысынын өнөр адамына кылган өзгөчө урмат сыйы ушундан деп билсек болот. Мен билгенден ошол Казакстандын башчысы Нурсултан Абишевич Назарбаевдин ошол Элмирбекти эс алууга келгенде чакыртып алып ырыккандын көп эле жолуккам. А биздечи, бизде өнөр адамдарын кой, акын жазуучулар кой, мына азыр Шакем айтып атпайбы ошол спонсор издеп жүрдүм китебине дегенде, мен жан дүйнөм ушул жерде да. Эмне үчүн өнөр адамдары өлкө турганда, өсөр мамлекетте өнөр адамдар спонсор издеген, бул жалган факты да.
Бул ушул биздин мамлекеттин, өлкө, өкмөт башчыларынын өнөр адамдар болгон мамилесин көргөзүп коюп атпайбы? Эмне үчүн ал спонсор издеш керек? Эмне үчүн ал спонсор издеш керек? Өнөрлүү адамдар өлбөйт. Бизде тарыхтан сабак ала албадык да. Ошол Толубайды дагы чындыкты айткан үчүн көзүндө оюндап, Токтогулду чындыкты жазган үчүн. Албетте көп талкуу кылсак болот эле. Тилекке каршы ушундай. Эми биздин коом өзү ушундай экен. Бизде өнөргө биз баа бере албайт экенбиз. Өлтүрсөң өлөрүм бар, өлбөй турган өнөрүм бар, астырсаң денем калар, артымда ырларым жанар деп. Мына ушул 4 эле сап ыр менен өнөр адамдардын үйдө турган кылыч менен элди күзөсө болот. Калем менен элди түзөт. Биз ушуну түшүнбөй атпайбызбы? Арыз келди. Менимче ушул Зайырдын өтүп кетиши, Элмирбектин өтүп кетиши кандайдыр бир деңгээлде коомду дагы ушул коомдун жоопкерчилигин алып турган саясатчыларды дагы бир ойго салат деген ишеним артып туралы эми. Ишенем ушундай. Ушул эки акын ээрчишип өтүп кеткенден кийин анын артынан ушундай сөздөр айтылып атат да. Бирок Элмирбек да, Зайырбек дагы булар чубак эмес да, чулдур айткан. Булар булакта тунук аккан. Ооба. Бул жерде биз Зайырбек Ажыматов деген досум мүмкүн бүгүн келди бекен. Зайырбек Ажыматов болсо дагы бир ушул илхам келип кетсе бир айтышкылыгым келип атат. Зайырбек мына Зайырбек Ажыматов жарымдагылар айтты, гүлү жок деле чыгып берсе болот деп. Хабарыңды жебір айтып қойбойсың. Тамаша айтсам, мұны қандай ойлойсың. Кездессек деп ойло делем концертте, кешігіп бұл келгеніңе жол болсын. Студент кез расанда шар елең. Ыр күлкүгө, той топурга бар элең. Бирок ошондо да издетип, жалгыздыкты жакшы көргөн жан элең. Жоопер. Жок, досум. Чакырарың билбепмин. Кокусунан атымды айтып сүрдөттүң. Сахнага чыгамын деп бүлгүндө же атайын артист көйнөк кийбепмин. Анан чыны уялдым да бул түрдөн. Түшүн досум, жана элең го, сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элмирбектен деп кирдим мен. Ай досум, ай чынын айткан баласың. Тарынычты bir söz менен жазасың. Жаныбыздын тирегинде бир болуп, жан азыгын бирге бөлгөн жанасың. Биз кезинде жашыл кыял максаттуу, эсте досум, эсте чошол жаш чакты. Далай жолу катты дилек селкиге, эсиңдеби? 20 жашың аттаптуу. Ал кез досум, күткөн жок бизге аярлап, балдарыма айтам бүгүн баяндап. Эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дасторконго, нан суумду даярдап. Анда заман кыйын эле чынында. Бирок ошол дүйнө ушундай таза эле, ошол дүйнө азыр сенин ырыңда. Ырдагын деп бизге берген тазалым, сезимдерге из калтырчу көп күндөр сенин да көп, менин да көп жазарым. Каранандын жесек дагы ушагын. Канча кызга тарттык сүйүү тузагын. Коку эсиңдеби? Жемпет, музпет, мединститут,
жөө басчы элек сезбей жолдун узагын. Капый достум, уайга эмес аласың. Кайран достун кайрыгың бар канатын. Сахнада отурат азыр кемпиркөр. Сахнага келдим аяшың, сен азыр мени азапка саласың. Айтыш дейсиң, сага элиң канатта. Айлангансың оонырга санатка. Ел артисти ел мири менен айтышкан жөн адамга туура болбой калат.